Саламатсыздарбы? Бекмамат Осмонов атындагы Жалал Абад мамлекеттик университети, Жалал Абад колледжи, табигый техникалык бөлүм, куратордук саат, Баскы 220 тайпасы, куратор Арзыматова Чынара Жумалиевна. Бүгүнкү куратордук сабактын темасы Кыргыздын кызыл туусу. Сабактын максаты элибиздин рухий дөөлөттөрүн, тарыхый басып өткөн жолун, эстетикалык татымын чагылдырган кыргыздын желеги жөнүндө маалымат берүү. Алуулуп желбиреген кызыл желек, атабыз эр манастан келген белек, элимдин эркиндиктин жолу менен ээрчитип алга карай бара берет. Алуулуп желбиреген кызыл желек, атабыз эр манастан келген белек, асманда тийип турган жарык күндөй ааламга акыйкаттын нурун себет. Ар дайым адилеттин сересинде, ансыз да кубат берет шаңга бөлөп. Кыргыз Республикасынын мамлекеттик желеги 1992 жылдын 3-мартында Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңеш тарабынан кабыл алынган. Желектин авторлору Айдарбеков, Жайчыбеков, Иптаров, Матаев жана Сыдыков. Тууда чагылдырылган символдор. Мамлекеттик желек элибиздин рухий дөөлөттөрүн, тарыхый басып өткөн жолун, эстетикалык татымын жана башка чагылдырган символ. Желектин үлгүсүн иштеп чыгууда эки маанилүү нерсеге көңүл бурулган. Желектин түсү кандай болуш керек? Желекте кандай белги чагылдырылышы керек? Желектин түсүнө токтолууда 3 негизги булак чечүүчү ролду ойногон. Биринчи элдик санжыра, экинчи Манас эпосу, үчүнчү реалдуу тарыхый чындык. Элдик санжыра боюнча кыргыздын ар бир уруусу өз желегин көтөргөн. Ар бир уруунун өз урааны, тамгасы болгон. 14-15 кылымдарда 3 чоң уруу бирикмеси түзүлгөн. Оң канат, сол канат жана ичкилик. Канатка кайсы уруу жетекчилик кылса, туу, уран, тамга ошого жараша өзгөргөн. Элдик санжырада оң канаттын туусу көк, сол канаттыкы ак, ичкиликтики болсо кызыл болгон деп айтылат. Туудагы түстөр жана символикалык белгилер. Ак түс акыйкаттын, айкөлдүктүн, адилеттиктин, жакшылыктын, кечиримдүүлүктүн, тазалыктын символу. Манас эпосунда Манас атабыздын ичи да, тышы да ак түс менен сыпатталат. Мисалы алсак, ак пейил, ак жүрөк, ак көңүл, ак кула, ак олпок, ак келте, ак шумкар жана ак кементай жана башкалар. Элибизде ыйыктык ак деген сөз менен туюнтулат. Мисалы, жараткандын бир аты ак, бул ак эненин сүтү, жана ошондой эле ак ыйык азык бата. Көк түс ай ааламдын, асмандын, чексиздиктин, күчтүүлүктүн, кайраттуулуктун, эрктүүлүктүн, тайманбастыктын символу. Көк теңирге сыйынуу, элибиздин рухий ишенимдеринин туучоксу. Ак көктү айратануу, акыл эске толуу, турмушту түшүнүү жана башка. Кызыл түс бул бийликти, жеңишти, кубаттуулукту, берекени, бакубаттыкты, салтанатты сыпаттаган түс. Хан көтөрүлгөндө ага арнап атайын кызыл кийим тигишкен. Күн өмүрдү, түбөлүктүүлүктү, мээримдүүлүктү, айкөлдүктү, күнөстүү өлкөбүздүн илим билимди, бейбилдикти, теңчиликти жана ошондой эле жылуулукту туюнтат. Тарыхый булактарда гундар кыргыздын түпкү аталары делет. 40 нур кыргыз этнонимин кыргыз элин түзгөн 40 урууну туюнтат. Нурлар наристенин колдоочусу болгон Умайненин символун туюнткан кыргыз уюму менен белгиленет. Түндүк көчмө маданиятын өз алдынчалыкты, ынтымакты, биримдикти, өнүгүп өсүүнү, ата салтын, эне адебин, үй бүлөнү туюнткан символ. Түндүк бул Кыргызстандын визиттик карточкасы, ата бабадан мурастап алган мөөр тамгасы. Ал эч бир өлкөнүн символунда жок. Уникалдуу, ыйык таберик. Күн түндүктөн чачыраган 40 нур, 40 уук катары да элестелип, алар бир түндүктүн айланасында баш кошуп, бир түндүктү Кыргызстанды көтөрүп турган көп улуттуу калктарды да элестетет. Философиялык мааниде түндүк төгөрөктүн 4 бурчу деген ой туюмун чагылтып, ааламдын, жер шаарынын, адамзаттын, коомдун бүтүндүгүн мезгил менен мейкиндиктин ажырагыс билимдигин сыпаттап турат. Айлана баш аягы жок мезгилде ашташкан чамгарактар дүйнөнүн 4 тарабын туюнтат. Желек адамдын руху сыяктуу нарктуу, дили сыяктуу таза, жүзү сыяктуу көркөм болуш керек. Ал санжыраны, эпосту, тарыхый чындыкты журулуштуруп,
калай калкты ынтымакка, биримдикке чакырып, көзгө сүйкүмдүү көрүнүп, сыймыктантып турган рухий жана материалдык ыйык таберик болууга тийиш. Ал уруктун, уруунун, канаттын, аймактын эмес, улуттук мамлекеттүүлүктүн символу болгондуктан, андагы ар бир элемент, түс, символ өлкөнүн жарандарын жерине, тегине, динине, тилине, улутуна бөлбөй, бүткүл элди баш коштуруп, аларды ушул өлкөнүн жараны экендигине сыймыктантып турушу керек. Мамлекеттик желек бардык мамлекеттик мекеме уюмдарда, ар бир айыл өкмөтүндө, райондук, шаардык, областтык мамлекеттик администрацияларда, министрликтер менен ведомстволордо, парламенттин жана ак өкмөт үйүнүн имаратында көтөрүлүп турат. Ал өлкөнүн борбордук аянтында, бардык областтардын жана райондордун борбордук аянттарында көтөрүлүп турат. Өкмөт башчысынын жардыгы менен атайын мамлекеттик желектин күнү белгиленген. Учурда мамлекеттик символдорго болгон мамиле улам тереңдеп, бийиктеп, аларга урмат, ызаат көрсөтүлүп, өзгөрүлүп барууда. Ошону менен бирге эле ичи бөлүнүп, жарылып, деструктивдүү күчтөрдүн таасири да улам күчөп баратат. Коомдо кайдыгерлик, ындын өчүү, үмүтсүздүк синдрому менен бирге эле агрессивдүүлүк, баскынчылык, зордук зомбулук, ташпоордук көрүнүштөр да тамыр жаюуда. Коом элди бириктирүүчү, келечекке мобилизациялоочу күчкө, идеяга суусап турат. Алар арада ар түрдүү уюмдар, топтор, бирикмелер, ички-тышкы күчтөр коомго өз акыйкатын таңуулап, өз кызыкчылыгын ишке ашырууга көчөр аракеттенип жатышат. Дал ушундай жагдайда мамлекеттик желек элди баш коштуруп, бириктирүү, данакерлөө касиетине эгидер болушу мүмкүн. Себеби алар ар убак коомдун эң бийик, эң ыйык кызыкчылыгын, эң асыл ой санаасын, эң таза үмүтүн, тилегин, чыныгы көнөрбөс дөөлөттөрүн чагылтып турат. Бул кадам аркылуу өлкөбүздүн жаңыча өнүгүү жолуна түшүп, эл ичинде бейпилдик, тынччылык орнуп, жан дүйнөбүзгө жакшылыктын үмүтү жанса, анда анын акыбети кайтканы ошо. Эгер андай болбосо, ар бир партия, ар бир уруу, ар бир аймак, ар бир коом өз желегин көтөрүп, чар учкандай тымтыракайыбыз чыгып, өлкөнүн бүтүндүгүнө жана биримдигине доо кетире турган иш. Биздин оюбузча, Манас атабыздын үзүлгөндү улайлы, чачылганды жыйнайлы деген урааны бул иштин негизги жетектөөчү идеясы боло алат. Мамлекеттик желек бүткүл элди, коомду иштен бекемдеп, бириктирип, жеке тар кызыкчылыкты, уруулук, диний аймакты жана башка бөтөнчөлүктөн жогору турууга жардам берип, жалпы элди, улуттук сыймыкты, ар намыстуулукту, адепти, ыйманды, акыл эстүүлүктү, сабырдуулукту ойготууга кызмат кылышы керек. Бул туу Чыңгыз Айтматовдун шейит кеткен баатырлардын табытына жабылды. Кыргыз спортунун ийгиликтерин дүйнөгө даңазалады. Салижан Шарипов тууну космоско сайып келди. Ал Бириккен Улуттар уюмунда, бүт дүйнөдөгү эл аралык уюмдарда, элчиликтерде жана башка жактарда желбиреп турат. Өлкөнүн бүткүл окуу китептеринде, энциклопедияларда акчага, паспортко, бланктарга жана башкаларга түшүрүлгөн. Айылдык, поселкалык, райондук, шаардык, республикалык кеңештердин депутаттарынын төш белгилери жасалган. Кыргыз туу эгемендүү өлкөнүн тоңгуш туусу катары Ак үйдөн баштап бардык мамлекеттик мекемелердин үстүндө илинди. Манастын 1000 жылдыгы, Кыргыз мамлекеттүүлүгүнүн 2200 жылдыгы, Ош шаарынын 3000 жылдыгы мааракелеринде, Баткен окуяларында, 2005 жылдагы март жана 2010 жылдагы апрель окуяларында 20 жыл бою элге ак кызмат кылып, эркиндикке, адилеттикке, эрдикке үндөп келди. Кызыл туу өлкөнүн куралдуу күчтөрүнүн расмий туусу катары бекитилген. Андыктан бул туунун тарыхтан алган өзүнүн өчпөс өз орду бар. Аны унутууга эч кимдин акысы жок. Мамлекеттик туудагы ар кандай түстөр, элементтер жана символдор элибиздин тарыхый, социалдык, руханий жана ошондой эле көркөм эстетикалык маданиятына негизделгендиктен алар элибиздин дүйнө таанымына жана жан дүйнөсүнө терең сиңген символдордон жатат. Алардын мамлекетибиздин туусунда айкалышта чагылып турушу, ата бабалардын арбагына, элдин байыркы ишенимдерине жана өлкөнүн ачык, бейпил, бакубат келечегине болгон ишенимди бекемдебей койбойт. Андыктан кыргыздын желегин баалайлы, барктайлы. Дайыма кыргыздын желеги бийиктикте желбиреп турсун. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат. Саламатта калыңыздар.